келгенде кыйбат болуп келет, башка сөздөр болуп кетет, аягын Амин дегендин мааниси, амин дегендин мааниси кыргыз мусулмандар амин десе болобу, бөлөк диндерге окшошуп калды деген сөз туура эмес. Алардын деле амини, биздин деле аминдин экөөнүн тең эле мааниси дуабызга жооп бер деген сөз. Эми сүйлөшүп отурган сөздөрүндө Кудайга жалынып сураган сөз болсо, амин десе анда кабыл болуп кетиши мүмкүн. Анан бирок сүйлөшкөн сөздөрү дуа эмес эле ушак болсо, ушактык күнөөсүн көтөрүштү. Бирок амин менен ал эмне болот? Дуабызга жооп бер дегендей тилек болуп кетпейт. Тилектер айтылып калса, ий атаң көрү ушул момундай болсо болмок депчи. Анда амин деп койсо, бул алдамчы. Ушул алдабай калса жакшы болмок эле деп койду, анан аягында амин деп коюшту. Жакшы, анда жакшы да болуп кетти. Бирок жаман жагы көп болуп кетиши мүмкүн да. Ошондо амин десек тутулук да. Эмнесинен? Амин деш шарт да, амин деп калган келбей калат да. Болор эт, амин дедиң, экөөнүн тең мааниси эле бир. Дуабызга жооп бер. Болгон кыргызча вариант деген.